эфирге даярдадым. Анан редактор көрүп, Казакбаевдин үнү эмес го дейт. Анан талебузду эчкимге билдирбей, акырын гезитти алып чыгып, сумкаман карап коем, менин фамилиям турабы экен деп карасам турат. Анан эртеси университетке жакшыраак кийинип келдим анан. Бир жолу дипломат эл аралык мамилелер боюнча мыкты адис билесиңер, Казакбаевден интервью алган учурумду айтып берейин. Мен анда Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде иштечүмүн. Анан телефонуман таап, ушу ким Казакбаевден интервью алат деди. Анан мен алайын деп анан телефонуман Казакбаевга чалдым. Дал ошол эл аралык мамиле боюнча, дипломатия боюнча абдан жакшы интервью алдым. Анан эфирге даярдадым. Анан редактор көрүп, Казакбаевдин үнү эмес го дейт. Анан мен кантип эле Казакбаевдин үнү мен билем, телефону бар дедим. Анан текшерип, анан интервью эфирге кетпей калды. Анткени ушу Казакбаевдин эмес бул үнү мен билем дейт да. Анан мен деле өтө маани бериптирмин. Анан эми ошо башка мурда үнүгө өтө эле маани бербей калыптырмын. Анан Руслан Казакбаевден интервью деп чыгарабыз деп мен тексттен бери жазып бердим. Руслан Казакбаев ушундай айтты деп. Анан интервьюда редактордук туура болуп чыкты. Мен Азаттыкка интервьюну Руслан Казакбаев алгам деп телефону Казакбаев деле жазып коюп турмун. Марат Казакбаевден интервью алып коюп турмун да. Ошентип Марат Казакбаевдин интервьюсу эфирден кетпей калган. Марат Казакбаев дагы бирок ошо мен ойлогондой эле суроолорго жооп берди да. 2004-жылы мен студент болдум да. Анан газетадан фамилиям түшүп калбайбы деген бир окуяны айтып берейин. Биринчи жолу биринчи курста футбол жөнүндө Рональдиньо планетанын мыктысы деген бир макала жаздым. Анын астында Жанар Акаев, автору Жанар Акаев деп жазып койду, даярдаган Жанар Акаев деп. Анан окуп алып, толкунданып, тимине жылдыз оорусу менен ооруп калдым. Анан гезитти бирди берди, эң акыркы бетинде болбосо бир бурчта кичинекей макала футбол жөнүндө. Анан астында даярдаган Жанар Акаев деп койгон экен. Ушунун айынан сыймыктанып, университеттен ошо жөн эле толкунданып троллейбуста кетип атам. Анан кайра эле ошол эсиме келет, менин фамилиям турганы. Ой, ушундай журналист болуп турбаймынбы деп анан троллейбусту эчкимге билдирбей, акырын гезитти алып чыгып, сумкаман карап коем, менин фамилиям турабы экен деп карасам турат. Ошентип анан үйгө жетейин деп калганда да бир карап койдум. Анан үйгө барып анан кечке ой мына ушул деп анан ошондо алгачкы жолу мындай жаштык максимализм бар кезде ушул бир жылдыз оорусу менен ооруган экенбиз. Анан эртеси университетке жакшыраак кийинип келдим анан. Ушу элдер менен тааныса керек деп, бирок эч кимдер маани берген жок эми. Гезитти, студенттердин гезитин көбү деле окубайт экен. Бирок азыр эстесем ошонун баарын күлкүлүү да. Урматтуу кесиптештер, урматтуу журналисттер, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден мына өрүк зарлуу Баткен жергесинен куттуктайм. Дайыма ушул Кыргызстанды агартуу, тазартууга болгон аракетиңиздерден майнап чыксын. Окурмандар, көрөрмандар, угармандар кемибесин, күн санап көбөйүп отурсун. Сиздер жазган макаланы, сиздер даярдаган сюжеттерди элибиз чыдамсыздык менен күтсүн. Мына журналисттик иликтөөлөр Кыргызстанда акыркы учурда абдан күч алып, ошол бийликти тескөө миссиясын мыкты аткарып жатканы бизди кубандырат. Дайыма бирге ошол таза, ак коомду чогуу куралы. Элдин үнүн бийликке жеткирип, ар бир жасаган материалдарыңыздардан, макалалардан майнап чыгып, ошол Кыргызстанды өнүктүрүүгө болгон салымыңыздардан, ниетиңизден сөзсүз түрдө аракеттен жыйынтык чыгат деп ойлойм. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3, тизмеде Жанар Акаев номер 2. Добуш бериңиз.